Барыңарга салам. Тендер деген жаңы рубрика ачып жатабыз. Мында биз коомчулуктун жана тиешелүү органдардын көңүлүн коррупциялык тобокелдиги жогору болгон шектүү тендерлерге бурабыз. Биздин акча максаттуу жана сарамжалдуу жумшалганы маанилүү эмеспи? Анткени ага жараша Кыргызстан өнүгүп өсөт да. Анда кеттик. 9-чу маселе Жалал Абад шаардык кеңешинин Төрага, Аттымер, ушу 10 жыл ар түрдүү маселелерди кошуп койбойлу. 2021 жылдын 31 майында Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары Жалал Абад шаарынын тургундары үчүн сууга болгон тарифти 20%га көтөрүү маселесин пландан тышкары киргизишкен. Ал жөнүндө бизге Регион ТВ айтып берген. Азыр 850 тыйын суунун басычы. 850 тыйын 150 тыйынга көтөрүлөт. Ошондо 10 сом болот. 10 сом 20 тыйын. Азыр сессияда айтылып кеткендей очистнойлорду биринчи, экинчи, анан водопровод, канализацияларды жаңылоо, анан бизде проектте каралган келишимдечи 40%га чейин көтөрүү. Азыркы учурда 20%га депутаттар колдоп беришти. Июнь айында ЖМКларда сууга болгон тарифтер көтөрүлгөндүгү тууралуу маалымат чыккан. Алар буга чейин ар бир кишиден 76 сомдон алынса, бааны көтөргөндөн кийин ал киши башына 91 сомго чейин көтөрүлгөнүн кабарларда жазышууда. Ал эми 2022 жылдын октябрында кайрадан көтөрүштү. Эми бул баа эмнеден келип чыгышы мүмкүн экендигин карап көрөлү. Башкача айтканда, Жалал Абад суу каналынын чыгымдарына 24 январда Жалал Абад ишканасы суу соргучтарды оңдоого тендер жарыялайт. Ал эми 27 январда эле арыздарды ачуу болгон. Башкача айтканда, бул тендерди көрүп, керектүү документтерди чогултуп, баасын эсептеп, тапшыруу үчүн потенциалдуу катышуучулардын 3 гана күнү болгон. Болгону 2 гана катышуучу болгон. Жеке ишкер жана Ош шаарынын муниципалдык ишкана гана. Арипов Кудайберди Турдалиевич бааны 37 000 сомго арзан сунуштап, тендерден утуп алат. Жалпысынан Кудайберди Арипов тендердин шарты боюнча 2023 жыл ичинде 15 насос жана 2 трансформаторду 1 миллион 453 000 сомго оңдоп берет. Баары жакшы эле болмок. Бирок Юстиция министрлигинин сайтынан алынган маалымат боюнча утулган атаандаштын директору да Турдали Арипов өзү. Эмесе мыйзамда эмне деп жазылган? Келгиле, карап көрөлү. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдын 6-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, эгерде уюштуруучу же жетекчи бир жерден сатып алууга катышкан башка берүүчүнүн же консультанттын уюштуруучусу же жетекчиси болуп саналса, сатып алуучу уюм, агент берүүчү же консультант менен сатып алуулар жөнүндө контрактты же алкактык макулдашууну түзө албайт. Ушундай эле окуя былтыр да болгон. Ошол эле кызмат, ошол эле жеңүүчү, ошол эле кызыкчылыгы жашыруун корголгон атаандаш. Арипов Кудайберди Турдалиевич жөнүндө эмнени билдик? Анын 1998 жылдан бери насос Ош насосторун саткан фирмасы бар экенин, 2009 жылы ишкерлерге кеңеш берүүчү фирма ачкан. Башкача айтканда, анын насосторду сатуу тажрыйбасы бар. Ошентип биз бул тендерди шектүү деп эсептейбиз. Атаандаштыктын көрүнүшү түзүлдү. Анткени эки талапкер тең бири-бири менен байланышта. Биз тиешелүү органдардын ордунда болгондо, бул тендердин мыйзамдуулугу боюнча кошумча текшерүү өткөрмөкпүз. Тендерге катышуучулардын бири-бирине тиешелүүлүгүнөн тышкары 3 күндүн ичинде өткөрүлгөн тендердин мыйзамдуулугун караш керек эле. Биз эсептөө палатасынан бул тендердин экономикалык жактан негиздүүлүгүн эсептеп берүүнү суранмакпыз. Насосторду оңдоого чындап эле 1,5 миллион сом турабы? Бузулган факт боюнча гана оңдоочуларды чакырган пайдалуу эмеспи? Же кепилдик менен жаңыны сатып алуу туура беле? Бирок биз тиешелүү органдардын ордунда эмеспиз да. Биз жөн гана ушундай тендер болгонун жана ал өтө күмөндүү экенин көрсөтүп жатабыз. Мындай тендерлерди дагы көп жолу көрсөтөбүз. Биз менен болуңуз. Биздин акчаны сарамжалдуу сарптоо үчүн биз менен кошо күрөшүңүз. Каналга жазылыңыз, комментарий калтырыңыз, лайк басып бөлүшүңүз. Бул көйгөйлөргө көбүрөөк адамдар көңүл бурсун.